Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде кыргыз уулу Булбулуң ойбой деген ырларды тилине тийбей ырдаган Тамга конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Куш келипсиз. Тердеп кеттиңизби? Ооба. Азыр муздайбыз деп эле. Тескерисинче ысыш керек эле го. Эми Тамга азыр айтып өткөн ырлар сиздин атыңызга атактуулук алып келди. Өзүңүзгө билим жатабы? Азыр чындап жакшы сөз баштадым. Башында көп сөзчү дагы, билчү дагы эмесмин. Азыр деле көп байкабайм. Менин жанымда бирөөлөр жүрүп калса, байкап айтып калышат, сени таанып калышты, көрүп калышты деп. Өзүңүз көчөдө жүргөндө мындай карай берип, адамдар кол менен көрсөтө бермей адаты жокпу? Мен угуп калсам эле кээ биринде болот, атымды айтып, жакын келип сүрөткө түшө алалы дегенде, бирок башка учурларда мен көп байкабайт экенм. Мындай карап эле башкача болуп калса эле байкап калбаса. Демек жылдыз оорусу менен оорубай эле экенсиз да? Жок, шүгүр, бирок ооругум деле келбейт, чын айтсам. Алыс эле болобу. Ошондой эле болсун да. Итак, ооруп атабыз. Эми үнүңүз өзгөчө экен, жаза ырдайсызбы, же атайын жазайсызбы дегендер көп болсо керек. Ооба, көп комментарийлер бар. Үнгө тиешелүү, бирок атайын дегендер аз эле. Балким бар. Жооп катары айта кетейин. Жок, үнүм өзү ошондой. Кичине кырылдап турат. Апам айтат, бул кичинекей кезиңден бери эле ушундай деп. Мен өзүм эсимде жок. Өзүмө билинбейт, чын айтсам. Ошо сырттан айтып калышат. Өзүм билбейм да. Кандай экен байкабайсыз, Көбүнчөсү айтып коет го ырчылар, ырдагандан кийин укканда өзүмө үнүм жакпайт депчи. Сизде ошондой болду беле? Албетте, андай учур болгон. Бирок андан өтүп кеттик десем болот. Азыр өзүмдү мындай критикалап өзүм карасам дагы оңдогонго аракет жасайм. Билем кантип ошол жерин өзүм оңдошумдучу. Мурун болсо жакпай эле, мындай окшошпой, билбейм же кантип оңдойм, кандай ошондой болчу. Ошондой учурдан өттүм десем болот. Эми кыргыз шоу Ар бир адамда болот да ошондой. Ооба, эми ал фальш ырдабайсыз да, мисалычы. Фальш ырдаган учурда билинет. Бул фальштан дагы эмес да. Фальштан дагы эмес. Бул өзүнүн аткаруусун өзүн ушунчалык критикалайт да адамчы. Ошол критика аркылуу өзүн өзү оңдосо, ошондо гана өзүнө жакканга чейин кылып оңдосо, адам башкаларга дагы ырдаганы жагат да. Эгер өзүнө жакпай туруп эле ырдай берсе, мындай игнорировать этип элечи, өзүнүн оюн игнорировать этип эле, элге жага берет же жагат деп эле ырдай берсе, анда туура эмес да. Эмне тамагың ооруп атабы дегендер болобу? Болот. Аябай көп. Жөн эле сүйлөшүп отурсак деле ушундай көп суроо болот. Боло берет, Бирок оорубайт. Ооруган кезде өзүмө гана билинет да, негедир. Жакындарым такыр байкабайт оорубайдыгын. Эми кыргыз шоу бизнесине аралашуу сиздин бала кезинен берки кыялыңыз да, Жок, чын айтсам, бул өзүнөн өзү болуп кетти. Кандайча өзүнөн өзү болуп кетти? Хобби болуп эле жүргөн, мектепте ырдап жүрчүм, биринчи комузда дагы ойноп, чыгармачылык эмес, жалаң гана музыка менен эле алектенип, көп иш-чараларга катышып, ушинтип эле жүрүп, райондун концерттерине катышчым, өзүбүздүн райондо. Ошентип эле анан акыры чечим кабыл алыш керек болду. Каяка тапшырам, кандай профессия алам. Ошол учурда анан ойлондум. Көп эле ырдап келиптермин, музыкага жакын экенмин. Неге музыканы өзүмдүн профессиям кылып албайм деп, анан азыр профессионалдык деңгээлде ырдайм да. Эми ырдайт экениңизди билебиз. Келиңиз анда эфирдеги биздин эфирдин артындагы көрүүчүлөргө бир жолу ырдап бербейсизби? Албетте. Сиздер үчүн кайсы чыгарма аткарып кетсем? Балалык деген чыгарманы аткарып берейин.
Көзілмемдер артта қалған, көгеріп дайма ашық аспан, көркішаңдың мезгілі, өткен күндер естеби, ата-енеден өрнөк алғаның, ару сезім жаңы қадамың, жарқын ойлар мезгілі, ошол татты күндер естеби, бұл бақыт убақтылуу аны қубалап жетпедім, ей, бұл менің балалығым балқұрақ, бары көркем балу бақ, жомоқтырды жылдар өтті, бойға жетті бос қонақ, жаштық келді жанды, жалбырақтай ұшты кетті балалық, үн созып лаларалалай, арнадым ырларымдай, сарат меніп сан жылдыз, арасына бардың бе, қиялында қалдың, сағынышқа салдың, алда балалық. Дауыңызшы? Үнсіз айтат бош керек, дауылшы деп. Ой, айтып қалышы. Азаматсыз. Мына шығармашылықта емебінен көтеріліп келе жатасыз. Дағы биіктіктерге жетіш үшін адамға эмне керек деп ойлайсыз? Биринчиден айтып кетсем, мен жалғыз эле азыркы ийгиликтерге жетип келе жаткан жокмун. Чоң команданын эмгеги бар, ар бир адамдын салымы чоң. Ушул Тамга деген ырчынын проекттин артында көп эмгек, көп адамдар иштейт. Көзгө көрүнбөгөн адамдар көп экен да демеге? Жок, көрүнөт. Чыңгиз Альберт Тим деген команда менен иштешип келем. Бизде команда өтө күчтүү. Ошондуктан бул ушул чогуу команданын эмгеги. Мындан ары дагы мен ойлойм ийгиликке жетиш үчүн команда болобу, жакындар болобу, мындай поддержка берген, чыгармачылыктагы дагы чыгармачыл, ойчул адамдардын дагы жардамы керек деп ойлойм. Шоу бизнесте болобу, музыка чөйрөсүндө болобу. Эми продюсериңиз менен канча жылга келишим түздүңүз? Сизге чектөөлөрдү койбойбу? Кандай шарт менен иштешип жатасыздар? Шарттары албетте бар иштегенде, бирок мен үчүн азыр бардыгы сонун. Эч кандай мен үчүн чектөө, чыгармачылык жактан чектөө деген жок. Ошондуктан бул эң негизгиси. Бардыгы дагы алдыда, эмгектер дагы алдыда. Келишимди биз 5 жылга түзгөнбүз. Азыркы учурда 2,5 жыл болуп калды чогуу иштешкенибизге. Дагы эмгектерди көрөсүздөр. Канча убакыттан бери ушул рэп аткаруу жаатына кызыгып калдыңыз? Биз ушу айтып өткөндөй команда менен иштеш баштаганда Майда аттуу чыгарманы биз биринчи ушу биздин команданын эмгеги катары чыгарганбыз. Ошондо дебютный деп койсок болот. Ошол Майдада рэптин бир аз кандай десем, бир саптары бар, рэп саптары бар. Рэп анан обон аралашкан чыгарма болгон. Андан соң ошону өздөштүрүп, биздин ошо командадагы Чыңгыз Алиев аттуу продюсерим мындай мени көргөн, рэпти толугу менен аткара алчудай, аткарса болот, жакшы болчудай деп, өзү сонун чыгарманы жазып, ушуну ырдап көрөлү, аткарып көрөлү деп. Негизи эле бардык эле ырлардын идеясы, бардыгы ошо продюсериме таандык. Ошондуктан бул продюсердин, команданын эмгеги чоң. Эми ошол рэп сиздер азыр көрүп жаткан ошо Тамганын ошо образында, ырларында ошо көп команданын эмгеги жатат. Эгер кийин командадан кетип калсаңыз, контрагыңыз бүтүп, рэп аткарасызбы же башка жанрга өтөсүзбү? Азырынча толугу менен айта албайм.
Анткени ал көрөлөйтүн дагы чейин балким дагы көп нерсе өзгөрүп кетет. Ойлор өзгөрөт. Ой деген секунда сайын өзгөрүп турат, чынында. 2,5 жылдан кийин кандай ойго келем, кандай болуп калат, билбейм. Негизгиси жан дүйнө менен чыныгы чын жүрөктөн музыканы жасай бериш керек. Жүрөктөн чыккан музыка жүрөккө барып жетет. Кандай гана жанр болбосун, жетчүдөй кылып жүрөктөн чыгарабыз деген ойдо. Рэп деп калыңыз, келиңиз эми ошол саундтрек катары жазылган Ой-бой, бой чыгармаңызды калып берсеңиз. Себеби азыр сизди көрүп аткан көрүүчүлөр ошол ырды күтүп отургандай мага жактан энергия келип атат. Көрүүчүлөрдөн. Анда эмесе сиздер үчүн Ой-бой, бой. Адатта кылыктарың эми жарабайт. Бирөө желдеттер экилет аткатыра батырагайт. Жамана жашынмак, жашыра катканыңа чылат. Маңызы жес, негизи кескин тес. Ким экени деп ары жогу, ары бары бабырайт. Өнөгү барда, өзөгү жок, өзөгү барда, өнөгү жок. Ким экен шерик, мына бул эки жан достайт. Ой-бой, чыйна. Ой-бой, аягыңды чыйна. Тиккендектер келе табы, тил оозуңду чыйна. Тигилөккө келе табы. Браво. Башында өзүңүзгө ыңгайсыз болгон жокпу рэп айтуу? Бир аз болду, кыйынчылык, бирок өтө кыйынчылыкты туудурган жок. Анткени Чыңгыз Байке дагы мындай көп подсказка берип үйрөтүп турат. Команда биздин продюсерим. Андан сырткары дагы көп дикция менен иштегенбиз. Бул журналистсиз, сиз өзүңүз билесиз кандай дикция керек болду. Кандай нерселер, кандай упражнениялар кылынат. Бизде вокалда дагы бул жаңылмачтарды айттыңыздар. Жана распевка кылабызго, ошондо дагы бизге ушундай дикцияга атайын арналган упражнениялар бар. Ошолорду дагы жасап, ошо агайым мен ойлойм ушунун баары чогуу биргелип Чыңгыз Байке, Чыңгыз агам мындай мага дагы направление берип, мындай үйрөтүп, көрсөтүп, ушундай ырдап, могул жерге мондай характер берип аткарышың керек, могул жерин созуп коюшуң керек, могул жерин мындай так айтышың керек деген мындай кандай десем, үйрөтүү, ушундай жол көрсөтүү аркылуу ушинтип жаздырып, анан ушундай чыгарма жаралып жатат. Жакшы экен. Эми ошол чыгармадан мурун дагы колдогон сиздин жакындарыңыз бар да? Ооба. Кимден колдоо көбүрөөк болду үй бүлөңүздө? Башында комуз чертип эле жүрө бергем. Ошондо чыгармачылыкты ойлошкон эмес, эч ким мындай кийин дагы алып кетет деп, ал мындай кичине кезимде эле болчу да. Кийин ушу мен тапшырып, андан соң бир-эки ыр чыгаргам өзүм. Андан кийин команда менен иштегенден кийин чындап чыгармачылык аябай өнүгө баштады. Андан соң баардыгынын туугандар болобу, баарын мындай көзү жете баштадыбы, көрө башташты деңгээлди. Ошондо азыр эч кандай эме жок, мындай тоскоолдук же азыр жалаң гана поддержка беришет. Көрүп турушат өздөрү, аларга азыр көнүмүш деле болуп калган. Мындай, бул клип тарттыр. Мурун болсо мындай жөнөкөй эле видео тартып койсом деле, сонун ырдаптырсың деген мындай поддержка сөздөр бар болчу. Азыр болсо мындай көнүп калышкан. Бул деген ырдай берет. Дагы ырдап чыккан турбайбы деп. Жаңы ыры турбай деп угуп жакшы комментарий жазып турушат. Ал эми менин эң күчтүү мындай поддержка берген бул адамым, бул апакем. Апам эч качан мындай айткан эмес, сен болбойсуң же мындай ишенбейм же эч кандай терс сөз айткан эмес. Каалайсыңбы? Пожалуйста деп ачык жолду ачып эле берчү да. Ошондуктан мен ойлойм, апамдын да салымы өтө көп. Албетте азыркы учурда чоң поддержканы менин чыгармачылык
азыр команданын ичинде иштеп жатам. Чыңгыз Альберт Тим командасы. Колдоо көрсөтөт. Мен билбейм, Чыңгыз Альберт Тим командасы болбосо, азыркы тамга бар боло эле, же жок боло эле. Бул чоң суроо. Бирок дал ушул команда мага ушундай колдоо көрсөтүп, жана ушундай багыт көрсөттү. Эми алдыда кандай пландар бар? Алдыда пландар дагы көп. Буюрса жаңы чыгармалар менен дагы эле сиздерди кубандырабыз. Анткени буга чейин деле көп чыгарма жазганбыз. 2,5 жылдын ичинде далай көп чыгарма чыкты. Клиптери менен дагы кошулуп, саундтрек дагы болуп, дагы ошондой эле эмгектер көп болот буюрса. Сиздер угуп бааңыздарды берип, жакшы мындай критика болсо дагы так берип койсоңуздар, биз үчүн кийин балким дагы өнүгүүбүзгө Пайдасы. Өбөлгө болот деп коем. Жакшы болмок. Ошондой. Сиздерде ошондой эле, сиздерге тартуулайбыз. Сиздер угуп жакшы баа берип койсоңуздар эле сүйүнөбүз. Ырчылардын жашоосу түндө башталат. Эми сиз дагы ошол түнкүсүн иштеп, күндүзү уктаган адамдардын катарына киресизби? Негизи ырчылардын түнү эмес, кандай айтсам, кечинде тойлор башталганда ошону айтып атабыз, болуш керек. Эми үн жазат, ыр жазат, тойго барат. Көбүнчө бизде чындап айтсак, көп ырчылар студиялардагы, үн жазуу студиялары аябай кеч иштешет экен. Мен аны менен бир аз тааныша баштаган учур болду эле мурун. Дал ушул команда менен иштеген соң, ал жакта айтып кеткендей эле аябай сыйлуу жана өз жумушун так билген, убактысын так бөлө билген адамдар иштейт. Чыңгыз Байке дагы, Венера Ким деген биздин директор дагы аябай так адамдар. Ошондуктан биздин команданын артынан биз менен ошо үн жазуу студия болобу, аранжировщик адамдар болобу, бардыгы мындай так иштейбиз. Ошондуктан биз кечке калтырбайбыз да, жумуштун баары, көп ырлардын баары күндүзү эле жазылган. Ашып кетсе 8-9 кечки 8-9га барат. Кечинде мындай чакыруу болуп, ырдап калчу эле жерлерден мен бир аз кечки болуп калышы мүмкүн, бирок башка учурда жумуштун баары күндүзү бүтөт. Мени дагы команда тарбиялап, эртең менен туруп, кечинде эрте уктаганга үйрөттү. Кечикпеске дагы үйрөттү. Ошондуктан андай маселе, андай бизде жок. Эми алдыда кандай план? Чет өлкөлүк сынактарга катышуу максатыңыз барбы? Сынактар албетте бул сонун. Буюрса, колдон келсе барабыз. Быйыл дагы аракетибиз чоң болчу, бирок тилекке каршы могу акыркы окуялардан соң эч жака бара албай, чыга албай, көп пландарыбыз ишке ашпай калды. Бирок биз эч мындай артка кайтпайбыз, токтобойбуз. Команда иштейт, ошондуктан команда менен биргеликте иштей беребиз, эмгектене беребиз. Конкурс деген мындай, кандай десем, болуп калса, буйрук болсо, аракетибиз болсо, ушундай бара беребиз. Андай эме жок, чектөө жок. Кандай окуялардан таасирленесиз? Туура жооп бересиз. Сонун суроо болду. Мен көп окуя укканды аябай жакшы көрөм. Кандай гана окуя болбосун, жакшы болобу, жаман болобу, мен ошол окуяны түшүнүп, ошол болгон окуяны сезип, анан өзүмө туура чечим кабыл алгым келет ар дайым.
ошондуктан көп угам десем болот. Бардык эле адамдардын өзүнүн жашап өткөн жолу, окуясы мени мындай дагы толуктайт жана ошол окуядан соң мен дагы бир алдыга болгон көз карашым дагы өзгөрүп, алдыга умтулам да. Эми үй бүлөңүз жөнүндө да кыскача маалымат берип кетсеңиз, канча бир туугансыз? Алар дагы ырчыларбы? Же жөнөкөй эле инсандарбы? Сиз айтып коюңуз, ырчы эмес болсо жөнөкөй болуп калат. Мен азыр ырчы болсом, Эми ырчылар карапайым элден бир кадам алдыда жүрүш керек да, маданият өкүлдөрү, маданият адамдары элдин күзгүсү деп коет го. Туура айтасыз. Бирок менин оюмча ар бир адам өзү жөнөкөй болуш керек. Ырчы болобу, президент болобу, ким болот? Жана өзүнүн жумушун гана билиш керек. Бул эки эле нерсе. Ырчылык бул менин жумушум. Ошондуктан өзүм алып жүрүү деген ар түрдүү пункттардын бардыгы менин жумушума кирет. Ошондой эле бардык адамдарыбыз ушундай сонун болсо, жөнөкөй болсо, биз мындан дагы алдыга кетмекпиз деген ойдомун. Кээ бирлер бой көтөрүп кетет го. Албетте болушу мүмкүн. Айтышат, андай оору, жылдыз оорусу билинбей келет. Адам өзү билбейт дешет. Бул өтө мындай кыйын, татаал нерсе экен. Бирок менден алыс эле болсун. Мени мындай ордума коюп, баарын түшүндүрүп койчу, мен сыйлаган команда бар. Жана эч качан апамдын сөзүн мен укпай кете албайм. Ошондуктан апам мага бир-эки сөз айтып койсо эле мен мындай түшүнүп калам. Канча бир туугансыз деген суроодон өтүп кеттик, аттап. Мен 4 бир туугандын, эң улуусу болом. Апам бизди өзү чоңойту. Үй бүлөм жөнүндө дагы бизде туугандар көп. Алар ырчыларбы, ырчылар эмеспи? Жок. Ырдашпайт. Апам жана атам экөө мындай музыкага жакын адамдар экен, бирок профессионал эмес болчу. Өздөрү музыкага кызыккан адамдар. Комузда ойноп, аккордеондо ойноп, мындай таланттары барбы, же слух дегендей ушундай адамдар экен. Ошол аркылуу эле болдуго десем болот. Жана өзүмдүн мындай каалоом, чечимим ушул музыка жаатында өзүмдү көргөнүм, аракет кылганым. Рахмат тамга, сизге анда эркин микрофон берели. Сиздерге рахмат. Ушундай сонун берүүгө чакырып, сонун маек үчүн рахмат. Телеканалыңыздарга дагы чоң рахмат. Жана ошондой эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга дагы бир жолу чоң салам жолдоп, жана сиздерди колдоп кетким келет. Эмнени гана азыр баштап кылып жүрбөсөңүздөр дагы, бардык ошол кылган жумуштарыңыздарга ийгилик каалайм. Эч качан токтобой эле эмгектене бериңиздер. Бардыгы алдыда. Ден соолукта болуңуздар, аралыкты сактаңыздар, маска тагыңыздар, жакындарыңыздарды сактаңыздар. Рахмат, сизге дагы ийгилик, оорубаңыз, жалаң ушундай күжүрмөндүк эмгегиңиз менен алдыга жылы бериңиз, жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Дори шоу программасынын коногу Тамга болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эмки эфирден көрүшкөнчө.